Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек берүүсү. 2025 жылдын 1 январынан баштап Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү, жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамдын кириши деги эле жемкорлукка каршы күрөшүү өлкөбүз үчүн канчалык маанилүү экендиги жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү элдин ушул жаңы мыйзамды кандай кабыл алып жаткандыгы боюнча атайын маек курууну чечтик. Бул боюнча бизге атайын ушул Баткен районунун аймагынан жарандык активисттер келип кайрылышкан. Бүгүн студиябызга Сапаров Куранбек, Карабак айыл аймагынын Аксакалдар сотунун төрагасы жана ошондой эле Бааназаров Абдимиталип жарандык активист аксакалыбызды чакырып отурабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз ушул сиздер менен жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча маегибизди баштап отурабыз. Бүгүнкү күндө мына дүйнөдө бардык жерде ушул жемкорлукка каршы күрөш аябай күч алып атат. Жемкорлук бул мамлекетти эң артка тарткан, анын улуттук өнүгүүсүнө өзүнүн өтө зыян тийгизген илдет болуп саналгандыгын бардык бешиктеги баладан ушул бери бар билишет. Көптөгөн мамлекеттердин өнүкпөй жаткандыгынын дагы башкы себеби бүгүнкү күндө жемкорлук болуп атат да. Анан эми бүгүн ушул жемкор бул мамлекеттик чыккынчы катары дагы айтылып, аябай ушул коомчулукта жек көрүнүп ушу бир илдет катары айтып келишет. Бүгүн эми биз ушул коррупцияны Кыргызстанда жок кылуу Кыргызстандагы номер 1 тема болуп атат да. Анан кандай кылганда биз бүгүн Кыргызстанды ушул жемкорлуктун сазынан алып чыгабыз. Кандай кылып күрөш жүргүзүшүбүз керек? Ушул туурасында мына сиздердин буга чейинки ушул турмуштук тажрыйбаңыздарга таянып бүгүн маекке ушул өзүнүн омоктуу ойлорун айтат деген максат менен чакырып отурабыз. Анда эмесе Абдимиталип аксакал мына сизден баштасак ошо. Жакшы болот. Саламатсыздарбы? Бул бүгүнкү маегибизде жемкорлук жана коррупция боюнча болуп жатат. Бул жана өзүңүз айткандай эле Кыргызстанды аркага тартып, ошол арт жака сүйрөгөн бул коррупция менен жемкорлук. Бул жемкорлук деген, коррупция деген эки түрлүү болот. Мен өзүмдүн билишимче. Жеке өзүнүн гана байлыгын ойлогон жана ошол жеке адамдын өзүнүн мүчөлөрү болот, булардын топтору болот. Биргелешкен мүчөлөр менен кошулуп алып, ушул ишке барып аткандар бул абдан өкүнүчтүү. Уюшкан кылмыштуу топ десек да болот. Себеби эли журттун мамлекеттин кылып аткан ишиге тоскоолдук берүүчү кадамда булардык. Эч бир пайдасы жок. Мана азыркы мезгилде урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун буйругу менен, Камчыбек Ташиевдин өзүнүн аракети менен ушундай жакшы мыйзамдар чыгып атат. Бул кыргыз элиге, карапайым элге аба менен суудай болгон абдан жакшы жарлыктар. Себеби бул коррупция менен, жемкорлук менен кыргыз элин оңолушу кыйын. Мен өзүмдүн жеке пикиримде муну жоюудун бир гана максаты мыйзамды, талапты, жоопкерчиликти күчөтүп, буларды аяусуз караш керек. Жаңыдан мыйзамдарды чыгарыш керек. Мыйзамга баш ийдириш керек. Ийбеген жазалаш керек, айыппулду салыш керек. Дагы башка катаалдаштырып мыйзамды кеңири жайдыш керек. Ошондо гана дагы бир жолу бир гана президентибиз же болбосо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы гана муну менен күрөшкөн менен бул кыйын иш, бул коррупция. Ошон үчүн карапайым эл, коомчулук, орган адамдары жапа тырмак мына кирешкенде бул коррупцияны жеңебиз деген ойдомун. Эң туура.
Мына Куранбекова, сиз өзүңүз ошол айылдагы аксакалдар сотунун төрагасы болуп иштеп келатасыз. Анан буга чейин дагы сизди ошол элдик курултайда катышып келгениңизди көрдүк. Ал жерде дагы ушул курултайда эң негизги ошол тема ошол бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөш маселеси болгондугун өзүңүз айтып берсеңиз. Курултайдын экинчи чакырылышында элдин ишеними менен делегат болуп барып катышып келдик. Ал курултайда дагы 128 адам жары сөзгө чыккан болсо, ошолордун басымдуулугу ушу коррупция боюнча сөз маселе көтөрүлдү да курултайда. Ошол көтөрүлгөн маселелерге Садыр Нуркожоевич бардыгына жообун берди. Бирок коррупция коомдогу ордо азыр ишеничтүү айта алабыз, басаңдады. Такыр жок болду деп айта албайбыз. Бирок мына Атамбаев мурунку президенттердин убагыга караганда азыркы убакта өтө жакшы күрөш жакшы кетип баратат. Мынау эң акыркысы эле мынау жаңы мыйзамдар чыгып катаалдаштырганга, экинчиден мынау бул коррупциянын күрөштүн эң бир эмеси, күчтүү механизми бул жаңы системаларды киргизиш керек да. Эски системада ошол Атамбаевдин, Бакиевдин убагындагы системалар менен жүрө бербестен. Мына акыркы мына Садыр Нуркожоевич эмени кабыл алды. Транспорт налогуну бензинге коюп койду. Мурундары кандай болот эле? Акча төлөбөй баратсаң, гай кармаса, кичине акча берип кетише берет эди. Ол акча чөнтөйгө, баягы сотрудниктин чөнтөйгө чөйдө бюджетке бир сом түшпөйт. Мына бүгүн толук эч ким колу тийбейт ал налогко. Толук бюджетке түшүп баштады. Мынандай жакшы иштер болуп бара жатат. Экинчиден мына бул коррупциянын коомдогу орду өтө таасирдүү. Адамдарга, коомго, мамлекетибизге жалаң зыян алып келчү да. Бул коррупция детсадтан, мектептен, онун университеттен, онун кийин коомго дипломду алгандан кийин ишке барганда мына ушул 4 мезгилде дагы коррупциялар бар болуп келген буга чейин. Мына азыр детсадты онлайн кылып койду тизмени. Мунун мурунда менин очередин жылдырып кой деп акча бермей жоголуп баратат. Айыл өкмөттөрдө бул мурунку президенттердин убагында огород алыш үчүн бир союш берет элек. Анан огород арыз жазып берет элек, дагы союш берсек анан бизди тизмеге киргизет эле. Ушунчалык коррупция мамлекетибизди каптап кеткен эле да. Ана бүгүн жаңы системалар келип, жаңы адамдар келип, өзгөрүүлөр болуп, Кудайга шүгүр, мамлекетибиз бүгүнкү күндө коррупциянын эмеси басаңдады деп толук айта алабыз. Бул коррупция менен күрөшүш президент же улуттук коопсуздуктун төрагасы, же болбосо жетекчилер эле эмес, муну жалпы коом мойнуна алып, жалпы коом менен күрөшүш керек. Ушул жалпы коом бизге окшогон активисттер, же болбосо ушул орган адамдары мына Минздравда, больницада болуп аткан коррупцияларды дагы жойушка аракет кылышыбыз керек. Мына больницадан чыкканды сурасаң, операцияга мынча алды, дарыга мынча алды, ол сумманы угуп туруп жүрөгүм титиреп кетет. Ол акча менде жок, урсам кандай болот экен деп. Мына Кудайга шүгүр, бардыгы акырындык менен жайга келет деп биз үмүт кылабыз. Биз карапайым эл дайым мына ушу акыйкатты талап кылып келгенбиз. Коррупцияга биз эч кандай жол берген эмеспиз ушул күнгө чейин. Күрөшүп келгенбиз, керек болсо жогоракка органдарга жеткизип турганбыз. Мына ал акча алып мынтип атат, мына ал мындай кылып тоскоолчулук кылып атат деп. Мен ойлойм, жалпы кыргыз эли муну шуну азыркы болуп аткан саясатты колдоп, толук ушу коррупция менен күрөшөт деп ишенем. Жакшы. Мына Үмүт Алипова көп жылдар сиз ушул мамлекеттик коомдук иштерде иштеп келипсиз. Мына бүгүн ошол коррупцияга каршы күрөшүүдө президентибиз дагы өз кайрылуусунда ушу коррупцияга каршы күрөшүүдө эң алдыңкы сапта ошо элди болууну чакырды да, элден ошо жардам күтүп атат. Ошо жалпы азыр мына Куранбек мырза айткандай, ошо коррупция менен күрөшүүдө эң биринчи элдин жардамы маанилүү депчи. Бул боюнча дагы эмнелерди айта алат элеңиз? Эл кандай кылып биздин ушул бүгүнкү күндө бийликке коррупция менен каршы күрөшүүдө жардамын бере алат? Туура маселе. Азыркы күндө коррупция менен күрөшүштүн эң бир немеси, оңой жолу ушу азыркы урматтуу президентибиздин жана коррупция менен күрөшүп аткан
Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин ушулардын чыгарган мыйзамдарын колдоп, коомчулук, эли журт ушулардын кылып аткан ишиге толук ынаныш керек. Себеби мурунку болуп аткан иштерди көрүп туруп, азыркы болуп аткан иштердин айырмасы асман менен жердей көрүнүп калды. Азыркы президентибиздин кылып аткан иштери эң жакшы деп мен ойлоймун. Тууру жолдобуз, Кудай кааласа Кыргызстан ушул жол менен эл, коомчулук ушуну колдоп жардам бере турган болсок, бүт жарандар, эли журт коррупцияга каршы турсак, биргелешип, бул дагы энди жоюла турган нерсе. Кудай кааласа элибиздин колунан келет. Бирок акырында айтарым, азыркы болуп аткан ишти ар кандай жарандарыбыз, бардыгыбыз шуну сезишибиз керек. Азыркы болуп аткан, чыгып аткан мыйзамдар, коррупция менен күрөшүүнүн жолдоруну айтып атат, телевизордо президентибиз айтып атат, бардык нерседен угуп атабыз. Бул мурунга караганда бул түшүнүктүү нерсе. Себеби мурун кандай эди, азыр кандай. Азыркы өнүгүү процессини көзүбүз менен көрүп турабыз. Кандай ишене коебуз? Бул коррупция менен күрөштү эң туура жолу деп ушуну мен айтамын. Анан мындан мурун мен энди мына коомдук алдын алуу борборунун төрагасы болуп 2019-жылдан бери иштеп келемин. Биз дагы эл журт менен көрүшкөндө, ата-аналар менен, окуучулар менен чогулуштар өткөрөбүз да. Өткөргөндө дайым эл журтту жакшылыкка үндөп, ушундай жаман жолго балдарды барбаштыгы үчүн, ата-аналар балдарыны көзөмөл кылыш үчүн, şu korrupsiyaya, жаман ишке аралашпасын деген иштерин үстүндө иштеп келдик. Кудай кааласа, ошо президентибиздин жалгыга таянып, биз дагы мындан ары дагы бул иштерди колго алып атарабыз деген ниетте. Жакшы болот. Мына Куромбек мырза, сизге суроо берүүдөн мурда бир фактыны бүгүн интернеттен көрүп калдым. 2013-жылдары ушу Коопсуздук кеңешинин отуруму болгон экен, ал жерде ушундай бир маалымат айтылыптыр. Жанагы коррупция менен кармалгандардын 4% түрмөгө камалып, калгандары ар кандай себептер менен бошоп кеткен экен да. Анан бүгүнкү күндө мына жаңы мыйзам азыр айтып атабыз. 2025-жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзам, катаал мыйзам кабыл алынды депчи. Эгер мамлекеттик кызматта иштеп жаткан кызматкер буга чейин коррупция менен кармалган болсо, ал айып акчаны төлөп кутулуп кетип аткан болсо, азыр эми андай болбой калды. Бүгүнкү күндө бир эле ошол коррупционер гана камалбастан, анын тууган уруктары дагы мамлекеттик кызматка таптакыр жолобой турган кылып ушундай мыйзамды катаалдатып койду да. Анан ушундай мыйзамдар, катаал мыйзамдарды кабыл алынгандыгы биздин элибиз үчүн канчалык маанилүү эле да, ошо сиз оюңузду айтсаңыз. Мына жакында Садыр Нуркожоевич Зардалга барганда айтты го. Сен өзүң жебесең, башкаларга жедирбесең, коом өнүгөт деп. Садыр Нуркожоевич акыркы сөз ошондой болду, бизге чыкканда. Ошол айткандай, биз өзү коррупция менен күрөшкөндөр өзүбүз таза болушубуз керек. Бул коррупция ачкалыктан эмес, ачкөздүктөн пайда болот. Ошол коррупцияга малынгандарды барсаң, 4-5 квартирасы бар, 2-3 объему 5-7, 4-7 машиналарды минишет. И ошо коррупция кылган ошолор болуп атат. Анан мен айтайын дегеним, мыйзам катаалдаштырылды, муну энди аткарылыштыгда. Кандай аткарышат, кандай колдонулушат. Мыйзамдын ошо катаал болгону эң жакшы мыйзамдын талабы болуп атат, азыр убакыттын талабы болуп атат. Буга чейин канча коррупционерлер кармалды дейт, кармалды, эртеси эле үй камагына чыкты, анан кийин эле аягы жок, дайын жок болуп атты. Ошого бул мыйзамды жалпы эле элибиз колдош керек, колдойттор. Коррупционерлер менен биз сиз айткандай, мына акем айткандай,
жалпы күрөш жүргүзбөсөк бул жеңиш өтө кыйын. Бул эң жаман оору экен да. Ошон үчүн экинчи катуураак жаза ошол соттордун адилеттүүлүгү керек. Мен дагы ушу көп мана Фейсбуктарда ошол коррупция боюнча кармалды болбул дегенде жазып жүрөм, үй камагын жокко чыгарсаңар. Бул эң бир шарт түзүлүп атат да коррупционерлерге. Жок ошол сот системасы менен келишип алып, үй камагына чыгып, дагы несимде болуп кайтып чыгып, мына жакында Ошто дагы бир врач колго түшкөн күн коррупция боюнча. Иши сотто болуп, акталып чыгып, дагы кайра Минздравга кирген ташыйп чыгарып жиберди. Эмнеге ишке аласыңар деп. Ушундай катты көзөмөл керек. Коррупцияга малындыбы, ал киши бийлик өкүлү болбош керек. Биз ушундай талапты коюшубуз керек, активисттер. Ошол коррупция болгон жерде телеге же болбосо интернетке кайкы болсо ham ачык жарык жогорука жеткизишибиз керек. Катты күрөшүшүбүз керек. Сөз менен же болбосо бир эме менен калбашыбыз керек да. Бул кыймыл аракет болуш керек. Муну милиционер айтпайт экен, же болбосо бир бюджеттен айлык алган адам айтпайт, мана жерде коррупция бар экен деп айтпайт. Бизге окшогон айлыгы жок жөн активисттер биз жеткизишибиз керек экен бул коррупцияны жогоруга. Биз Кудай кааласа коррупция менен күрөшөбүз. Мен ушул кыргыз элимди дагы чакырып кетелеттем. Мына ушул жаңы мыйзамдыга ой пикириңерди жазгыла, мына мыйзамды колдогула. Коррупция менен чогуу күрөшпөсөк бул жеке жарым адам муну жеңиш өтө кыйын. Булар өтө тамырлашып кеткен. Азыр мына коомчулук арасында дагы абдан талкуу болуп атат. Ошол мыйзамдын кабыл алынгандыгыча колдоп атышат. Көптөгөн бизге мына редакцияга телефон чалуулар болуп атат. Ушулар боюнча өзүнүн оюңузду айтайлы депчи эфирге барып. Анан дагы бир айтып атышат да, мына коррупция статьясы менен камалгандарга мунапыс дагы амнистия берилбеш керек дегенчи. Ушуга кандай оюңуздар? Туура. Мында коррупция менен мындай иш кылган адамдарды колго түшкөндөн кийин эч кандай жеңил нерсе болбош керек да. Раз коррупцияны жок кылыш керек болсо, ошо жаза каттуу болуш керек. Азыр чыгып аткан жарлыктарды толук аткарышыбыз керек. Эл журт, коом шуну кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана ушу коррупцияны жок кылса болот, пасаңдатса болот. Муну жеңил жаза менен жаңы бияк айткандай үй камага чыгарып коюп, же бир аз айыппулду салып койгон менен бул чечилбейт. Ошо жаза менен гана, ошо мыйзамдын чегиде гана буларды кармаш керек. Мен буга кошумча айтып кетейин. Ушул эмеге жогорку кеңешке эл активисттери жокору кайрылышыбыз керек. Ушул амнистияны алып ташташ керек. Ким коррупция статьясы менен камалган болсо, жоопко тартылган болсо, амнистияга эч кандай илештирбеш керек. Ошондо коркуу сезим пайда болот да. Булар кирип, же туберкулез болду, же манандай нервтен ооруду деп туруп чыгып кетип баратпайбы? Же болбосо мана статьяларын ошол жеңил жака амнистияга туурлап, ошондой соттон ошол менен барып, амнистияга илешип калып атат. Ушул эң бир катаал күрөштүн бири үй камагын жокко чыгарып, амнистияны алып ташташ керек булардан. Туура. Мен да сиздер менен толук кошулам. Мына эми 2025 жылдын 1-январынан катаал мыйзам күчүнө кирген болсо, андан берки мына 2 жума аралыгында жетип жетпей, 2 кызматкер бир Талас облусунан милиция кызматкери жана ошондой эле Жалал Абад облусунан салык кызматынын кызматкери ушул коррупция менен кармалып отурат да. Буга чейин айтып деп мына канча жолу айтсак дагы ушул нерсе болуп калды тилекке каршычы. Бул дагы ушул азыр мыйзам күчүнө киргенден кийинки катуу аракеттердин натыйжасы, ошого каршы күрөштүн натыйжасы деп билебиз. Анан ошого карабастан ушу бүгүнкү күндө ушул коррупцияга каршы күрөшүүнү тарбиялоодон дагы башташ керек деген дагы ойлор айтылат да. Ошо бүгүн балдарды ошо балдар бакчасында, мектепте, жогорку жана атайын орто окуу жайларында ушу балдарды ыйманга тарбиялоодон улам ушул жанагы мамлекет
эң илдет болгон ушу коррупцияны алдын алабыз деген дагы ойлор айтылып атат. Бул боюнча сиздер кандай ойлорду айтат элеңиздер? Doğru. Bu terbiyelik jağıdan alatırgan bolsak, her bir aile hükümetlerde kovumluk aldın alıl işhanası var. Uşunda töregası, aksakallar sotu, ayallar törayımı, yaşlar törağları var. Uşul kovumluk organ. Bunlar hiçbir yerden aylık almaydı. Hükümetten daha aile hükümetten daha. Bürok bunlardan kılgan işi bağlanış gerek. Men işte şu 19'undan beri işlep gelecek tamın. Biz her bir orta mektepke, başsağlık mekteplerine bağırıp, ateneler menen, okuyucular menen daim düşündürü işleri. Hukuk buzu boyunca, nizam boyunca, korrupsiya, kovsuzluk boyunca uşunday çoğuluşlarda ötkörüp eli yurt menen daim işlep geliştabız. Uşul dagı men oylayım, uşul korrupsiyaga karşı turgan bizdin işteyim. Bunu bizdin hükümet dagı uşul kovumduk organda aldın alı boyunca uşuga birgeleşip yardım verip şunday köz karaşı yaxşı olsa uşu kovumduk aldın alı borbonun dagı işi korrupsiyaga karşı turgan işhanalı. Dagı bir ayta turgan nerse bu atanege turu düşündürüşlerin yürüyüşü gerek. Sebebi ataneden köpmekse zersiz kılat da. Balanı yeten meni içke varganda, je mektepke varganda, je dersatka varganda alıga özünün oyunu jakşı pikirini aytıp, birөө meni uruşpagın, talaşpagın, bir kanda bir yaman iş bolsa katışpagın, je oşo agayıňa, ejekeýiňe, je bir aksakalyga aytgın degen nasatlar menen urdabagın bir nerseni degen jakşı oy menen balany çıgarsak oşo bala dagı jakşı terbiyeni alat. Atene endi bir gana atene demez, mektepdegi agay ejekeyler dagı uşu boyunca terbiyalik işlerdi en jakşı dengede yürüyüş gerek. Uşul. Неме дейт го, Ленин айткан дейт го. Енді мынау ақсақалдары бұлар пішіп қалды, қатып қалды. Жаштарға айтат болат дейт го. Бұл коррупцияны мынау жаш өспүрүмдөргө университет, мектептерде ушуларга өтө жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Мен ойлойм, мамлекет миллиондогон акчаны ошол коррупцияга күрөшөм деп сарптап атат. Андан көрі иман сабагына киргизсе, коррупция өзүнөн өз. Мүмкүн буга чейинки поколениянын кандай болот билбейм. Ошол мектептен иман сабагын сугарылып келген адам эч качан коррупциянын сууну деңизин кечпейт. Иманга сугарылган адам. Мен 8 класска чейин үйдө ожурада молдолукка окуп бизге иман сабагын беришкен. Биз мына эч качан коррупцияга, бирөөгө кыянат кылышка, уурлук кылышка бизге дамлаузам, атенеузам жол берген эмес. Ач калсаң калгын, бирөөнүн акысын жебегин деген. Мына ушул аксакалдардын бул коррупцияны алдын алуу боюнча аксакалдардан орду бар. Мына биз данышман аксакалдар коому бар бизде. Биз ушу коррупциядагы, университеттеги, институттагы коррупциялар менен барып, мугалимдер менен жолугуп иш алып барабыз. Данышман аксакалдар ордосу. А энди жаштарга биз эч нерсе дей албайбыз. Ошон үчүн мынау кайрылуулар болуп атат. Ушу иман сабагына кирсе, Кудай кааласа, ошол бүгүнкү иман менен сугарылган жаштар коррупция, уурлук, кыянат, зулумду кайгыны минбесе керек, эгер иман менен сугарылса. Мен эң күчтүү куралыбыз ушул болот деп ойлойм. Кыргызда бир сөз бар го. Унажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деген. Берүүчү кыймылдабаса, ол алуучу неме болот да. Ошон үчүн мен айтадым дегеним, мына тендирде дагы өтө кыянаттар көп болуп атат да. Ушул Кудай кааласа бул тендирди дагы караштырсалар керек. Ушул берүүчүнү дагы мыйзам чегинде жаза колдонуш керек, алуучуга дагы да. Бул экөөнүкү ачкачылыктан эмес, ач көздүктөн болуп аткан иш да. Муну өтө мыйзамды катаалдаштырып, дагы керек болсо дагы катаалдаштырыш керек. Мындай жеңил желпи менен бул тыйылбайт экен. Мына
мыйзамды кабыл алды, жаңы катаалдаштырылган 25-жыл 1-январдан баштап мына таласта азыр кармалында отураттар. Дагы катаалдаштырыш керек. Жаңы амнистияны сөзсүз алдырып ташташ керек. Үй камагын такыр жокко чыгарыш керек. Мына тоо уурдаган, кой уурдагандар ол үй камага чыкпайт экен. Күчү миллионду жуткандар, миллиардты жуткандар үй камага чыгып атпайбы? Соттор менен келишип алып. Коррупция ошол жерде болуп атат. Ошол болбосо, ошол үй камага чыкпашыга ошол коррупция менен көз жетпесе, мана ал бокту жебейт да. Ошо ягы жеңил, анан буягыда кыйшаңдап өлүп, алып болбогон фарши документтер менен эр балаларды кылышып атат да. Ошого мен кыргыз элим бул коррупция менен адамды кары тойбойт. Жукпайт амдан бул уурулук. Балаңдан балаң атасы муну камалган мындай уурулук кылган деген кыргыздын намысыга туура келбеген иш. Мен бардык кыргыз элимде айтып кетилдим. Пешени териң менен жегеңи тапканга эчтеке жетпейт. Берекелүү дагы болот. Сыйлуу дагы болосуң, урматың дагы ашат. Коррупционерлерди мана көрүп атабыз азыр. Бир теледен чыкпай, же бир журналдан, же көчөдөн, же интернет бардыгы баштарыны эңкейтип, баштарын үйдө кыла албай жүрөттөр. Коррупция менен кармалгандар. Муну жаштарга да айтышыбыз керек. Жеткичи университеттерге, окуу жайларга, мектептерге коррупция бул адамдын тагдырга балта урчу инструмент бул. Туура, эң туура айтасыз. Мен толук кошулам бул акыркы сөздөрүңүзгө. Анан негизи бүгүнкү күндө биздин коррупционерлерди ушул укук коргоо органдары кармап, аларды ушул адилеттүү жазасын берүүгө ошо иш жүргүзүп келишет. Анан бирок президентибиз өзү баш болуп мына жалпы ушул баягы коррупциянын сазына баткан Кыргызстанды ушул бүгүнкү күндөгү оор илдеттен арылтуу үчүн жалпы элди дагы ошо жардамга чакырып атат. Элдин колдоосуна муктаж болуп турат бүгүнкү күндө мамлекет башчысы. Анан эң негизгиси ушу элдин колдоосу бул элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Бүгүн мыйзам кечээки мыйзам эмес, бүгүн катаал мыйзам. Бүгүн бир гана өзү эмес, анын азыр сиз айткандай жет атасына чейинки кете турган баягы наалаты бар. Анан ошондуктан ал өмүр бою мамлекеттик кызматка дагы орношо албай калат. Эгер коррупция боюнча шектелип кармала турган болсочу, мына ушул жактарны өзгөчө көңүлгө алып, бүгүнкү күндө ушундай буга чейин болуп келген болсо, мындан ары болтурбоонун аракетин кылыш керек. Мына эми бүгүн берүүбүз соңуна чыгып атат. Мына жалпы жумрай журтка кайрыла турган, айта турган ушул болсо сизге убакыт берсек, ошо эркен микрофон катары. Урматтуу эл журт, бул коррупция менен күрөштүн жолу ушул урматтуу президентибиздин чыгарган жарлыктарыны колдоп, кубаттап, бардык коомчулук, эл журт бирдей туруп, ушуга ишенип, жардам берип, коррупцияга каршы турсак, бул коррупция өзүдөн өзү жок болот деген мен ойдомун. Азыркы чыккан жарлыктар, президентибиздин мыйзамдары бул эң убагыда чыкты. Ушуну энди колдоп туруп, муну алдыга жылдырып, эли журтубуздан ушу коррупцияны жок кылышка, жаңы кадамдарга барайлы, ишенейли, ушуну кабыл алып, ушуга жардам берейли. Бардыңыздар, сак саламатта болуңуздар. Урматтуу кыргыз элим, убакыт келди. Ажообуз Садыр Нуркожоевду, Каныбек Кыдыршаевди жана жалпы эле кыргыз элим силердин бардыгыңарды ушул күрөшкө чогуу чакырып кетет элем. Бул бир-эки адам эле күрөшүш менен муну ойдой кыла албайт. Жалпы эл, активисттер, эл журт ушул коррупция менен күрөшпөсөк болбой калды. Бул митек курт мамлекетибизди өндүрө койбойт, өстүрө койбойт. Мана бүгүн канча коррупциянын деңгээлин ылдыйлатты. Мана жолдорубуз болуп атат. Мана бир жылда эле канча ишкана ачылды. Мана ал жаңы зданиялар, мектептерибиз, детсадтарыбыз ачылды. Бүт ушул күрөштүн пайнабы, мөбөсү, натыйжасы. Кудай кааласа биз жалпы ушул ажообуздун жүргүзгөн саясатын колдоп, жаңы чыккан мыйзамды колдоп, коррупция менен тегиз детсадтан университетке чейин, университеттен
7-ci кабатка чейин күрөш жүргүзсөк, Кудай кааласа биздин Кыргызстаныбыз өнүп өскөн мамлекет болот. Пособия, пенсияларыбыз көтөрүлөт. Бул өзүбүздүн эле чөнтөбүзгө, муну мите курттар эле, коррупционерлер эле жеп коюп атат. Эгер ошолордун тыйсак тамагыны, бул айлыгыбызга дагы, пенсиябызга дагы кошулчу акча. Ушуларды жедирбейли, күрөшөлү, бардыгыңарды ушу биримдикке чакырып кетем, кыргыз элим. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыгып атат. Бүгүн биз улуттук биздин улутубузга коркунуч жараткан мамлекеттик эң бир оор азыркы учурдагы маселе болуп турган ошо жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча маек курдук. Биздин студиянын коноктору Карабак айыл аймагынын Аксакалдар сотунун төрагасы Сапаров Курманбек жана ошондой эле жарандык активист Баназаров Адимиталип абаларыбыз болду. Сиздерге чоң рахмат. Эми мына жаңы жылдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирип атат. 2 жылдык мөөнөт ичинде биз өлкөдөгү коррупция менен толук күрөш жүргүзүп, жеңебиз деген ниет менен турабыз. Буюрса ушул биздин алдыдагы ушул Кыргызстандын келечеги үчүн жасап жаткан иштерибиз ийгилиги арта берсин. Силерге келип батыш бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Саламатта калыңыздар.